Астар урматтуу интернет колдонуучулар, азыркы күнгө карата курстарды, валюта курстарын сиздерге көрсөтө кетейин. Азыр 28 март, азыр 1 сааттан кийин 29 март болот. Азыр 11ге карата валюта курсуну көрсөтөйүн. Банк Азия банкында сатып алуу 85.00 доллардыкы, ал эми сатууда болсо 87.00. Демек, доллар бир кыйла түштү. 106га чейин чыгып кетти эле, мурунку калыбына түштү мына. Евро болсо 96, ал эми сатууда 98. Евро дагы бир кыйлага чейин түшүптүр. Ал эми рубль болсо 0,880ден, ал эми сатууда болсо 0,97ден. Казак теңгеси болсо 128, ал эми сатууда 200дөн болуп атат. Азыр эми бул Кооператив көчөсү менен Ленин көчөсүнүн кесилишиндеги Банк Азияны көрсөтөт. Азыр эми мындайга барып туруп, сиздерге башка банктын дагы курстарын көрсөтө кетейин. Барганда эле Оптима бар. Азыр Оптиманын алдына баргандан кийин сиздерге курстар менен тааныштырабыз. Ал эми Евразиялык сактык банкында курс кандай болду? Сатып алуу доллар 86, ал эми сатууда 88. 96 евро, 96 500 евро болсо, сатууда 98 500. Ал эми рубль болсо 0,880, ал эми сатууда 0,905. 95 сатып болот. Азыр эми башка банкты дагы көрсөтөбүз. Азыр мына жерден сиздерге көрсөтүп берейин. Оптимада болсо 96.00 сатууда болсо доллар 89.00 болуп атыптыр. Ал эми евро болсо 95, сатууда болсо 98. Ал эми рубль болсо 0,88, сатууда болсо 0,95ден сатылып атат экен. Оптима. Бул бала неге кечинде ушинтип тартып атат деп түшүнбөй жатканыңыздар болушу мүмкүн. Көрүүчүлөрдүн, катталуучулардын ичинде саат 11ден өтүп атат. Азыр 1 сааттан кийин 29 март күндүзү башка баа болуп аткан, башка курс болуп аткан. Саат сайын, мүнөт сайын курстар өзгөрүлүп турат. Эртең менен дагы кандай курстар сиздерди күтүп турат, ал жагы табышмак. Азыр эми 24 саат иштеген Доскредо банктын курстарын сиздерге көрсөтүп беребиз. Биз менен болуп туруңуздар. 24 саат иштеген Доскредо банк бүгүн дем алышта окшойт. Тилекке каршы азыр бул жер жабык турат. Сиздерге баары бир бул Доскредо банктын Оптиманын так курстарын сиздерге интернеттен видео кылып туруп алып, дагы сиздерге көрсөтүп берем. Эртең эртелеп дагы курстарды көрсөтөм. Биз менен болуңуздар. Азыр эми биз так кирип көрөлү Валюта Кейжи деген сайтка. Бул жерде бүт курстарды көрсөтүп берет. Азыр мен сиздерге дагы көрсөтүп берейин. Бүгүнкү саат 16:30дагы 28 март 16:36да тартылган сүрөттөрдү көрсөтүп берейин. Мына 86дан болуптур доллар. Бул жерде дагы 86. Бул жерде 85 50 экен долларда. Доллар жөнүндө айттым. Рубль эми ошол эле сенада курста болуп атат. Эми мына жерде Финка банктыкын көрөлү. Көрдүңүздөр. Доскредо банктыкын көрөбүз. 85.00, сатууда болсо 87. Ал эми Капитал банкта 86, сатууда болсо 88. Рубль болсо 0,88. Бул болсо 880 десек да болот. Керемет банкта 85.50 доллар, ал эми сатууда болсо 87.50. Рубльдү көрүп атасыздар, 800 экен. 0,800, сатууда 970. Ал эми Кыргыз коммерциялык банкта доллар сатып алуу 86, сатууда болсо 88. Рубль дээрлик бирдей эле экен. Банк Азияда болсо доллар сатып алууда 85, сатууда 87. Башкаларды деле көрүп атасыздар.
Ал эми кийинки курс болсо 86.00, сатууда болсо 87 экен. Ал эми Темир банкта доллар сатып алуу 85, сатууда 87. Рубль 0.800, сатууда болсо 1.30дан сатылып атыптыр. 1.030дан. Финанс Кредит банкта доллар болсо сатып алууда 86.00, сатууда 88.00. Рубль жанагындай эле. Эко Ислам банк доллар сатып алуу 86, сатууда 88. Рубль да баягы эле бойдон 0.880 сатып алууда, сатууда 1.00 экен. Кыргызский швейцарский банк доллар сатып алууда 86, кийинкисин көрбөй калдык, байкабай калдыңыздар окшойт. Аман банкта 85.00, сатууда 87.00. Рубль болсо 850 экен, сатып алууда. Банк Компаньон сатып алууда 86, ал эми сатууда 88 болуп атыптыр доллар. Рубльдү көрүп алдыңыздар өзүңүздөр. Бирдей эле сценада главный долларды сүйлөйлү. Кыргызстан банкта болсо 85 сатып алууда, сатууда болсо 87. Бул жерде рубльды сатуу арзаныраак экен, 970 экен, 0.970. Оптима банк болсо доллар сатып алуу 86, сатууда болсо 88. Рубль болсо 0.880, сатууда болсо 1 экен. KSB 86 сатып алууда, сатууда 88. Салым Финанс банкта деле ушундай экен. Сатып алууда 86, сатууда 88. Рубль бир аз кыймылдап калыптыр. Бай түшүмдө болсо доллар сатып алуу 86, сатуу 88. РСК банкта болсо доллар сатып алуу 86, сатуу 88. Толубайда болсо сатып алуу 86, сатуу 88. Рубль болсо 0.850, сатууда болсо 1.30дан экен. 1.030дан. Евразийский банкта болсо сатып алуу 86 экен. Бул жерде де Бакай банкта 86.00, сатып алуу 88.00. Рубльдү көрүп атасыздар, еврону дагы көрүп атасыздар. Евро дагы түшүп калыптыр кыйла. Айгрант Комфорт сатып алуу 86, сатуу 88. Дээрлик доллар бардык жерде бирдей экен. Рубльди көбүрөөк караңыздар, эгер силер рубль сиздер үчүн кызыктуу боло турган болсо. Айыл банк болсо сатып алуу 86, сатуу 88. Бул дагы окшош экен. Окшош. Халык банк Кыргызстан 86.50, сатып алуу 88.50 экен. Мына ушундай ылдыйда өзүңүздөр көрүп атасыздар, комментарий жазышыптырлар. Доллар жөнүндө, рубль жөнүндө, телеграмдан жөнөтүп кой дейт, ачып кой дейт, жана башка. Мына ушундай кыскасы. Чет жерде иштеп аткан мигранттардын эмгеги акталып атат. Рубль 65ке түшүп кетти эле, кайра көтөрүлүп жакшы болду. 106га чыгып кетти доллар. Бирок үй, жер, деги койчу, кыймылсыз мүлк, машина, автоунаалар бардыгы кымбаттап кетти эле. Азыр эми бир аздан кийин төмөндөйт, өз нугуна түштү.